Үйden soyuş gerekmi деген маселе менимче, үйden soyuş деле шарт эмес. Кайерден сойсоң ошол жерден союңуз, ошол жерден баарын таратып жиберсеңиз деле болот, же үйгө алып келип туруп баарын бышырып жесеңиз деле болот, баарын бөлүп берсеңиз деле болот. Же кааласаңыз 3 бөлүп, 1 бөлүгүн үйгө, 1 бөлүгүн коңшу болгон дос жарга, 1 бөлүгүн кембагалдарга таратып берсеңиз жакшы болот. Арафа күнү таяммум менен орозо кармаса болобу? Орозого дараттын деле, таяммум деле, гусулдун деле кереги жок. Таяммум, намаз, гусул булардын баары намазга керек. Ошондуктан сиз айт намазга дарат алып, гусул алып барыңыз. Бирок дарат гусул алып барып, ошол жерге жеткенде жел чыгып кетип, анан суу таппай калып айт башталып калса, таяммум менен турсаңыз боло берет. Бирок айт намазга таяммум менен турса болот деп, үйдөн баштап таяммум алып баргандыгыңыз бул туура эмес болуп эсептелет. Кулагында эни бар койду сойсо болобу? Баканча, оймо, шара тилик ушулардын бардыгы боло берет. Бирок кулактын жарымынан көбү кесилип жок болуп кетсе, бул курмандыкка жарабай калат.